Саламатсыңарбы менин кымбаттуу окуучуларым? Баарыңар аралыктан окуу сабагына даярданып күтүп олтурабызбы? Азаматсыңар. Маанайыңар кандай балдар, айткылачы? Азаматсыңар. Эмесе жалпыбыз маанайыбызды көтөрүп, жагымдуу ырды угуп алалы. Күн чыкты карачы, күндөн биз жаралдык. Күн нуру төгүлгөн күмүштөй балалык. Күн нуру төгүлгөн күмүштөй балалык. Асманда жылдыздар жылмайып карашат, анткени аларда тынчтыкты самашат. Анткени аларда тынчтыкты самашат. Эң сонун балдар, биз азыр силер менен класстан тышкаркы окуу сабагын өтөбүз. Биз өткөн сабакта барон Мюнхгаузендин укмуштуу кечтери жөнүндө өткөнбүз. Ал окуялар силердин эсиңерден чыккан жокпу балдар? Андай эң жакшы. Сабакты баштаардан алдын мен силердиге суроо берейинчи балдар. Айткылачы, айбанаттардын падышасы кайсы жаны бар? Туура айтасыңар, ал арыстан. Ал эми жандуу жаратылышта баарынан күчтүү жана акылдуу деп кимди ойлойсуңар балдар? Туура, ал адам экен. Мынакей балдар, биз жөн жерден арыстан менен адам тууралуу сөз кылган жокпуз. Демек, бүгүнкү биздин өтө турган темабыз балдар жомогубуз тажигел жомогу, айбандардын падышасы жана адам. Ал эми сабактын максаты балдар, жомоктун мазмунун түшүнөсүңөр, түшүнүктөрүңөрдү эркин мазмундуу айтып бере аласыңар. Жомокту ролдоштуруп окуп жана аткара аласыңар. Жомокту түшүнүү менен адамдын акылдуулугун баалай билүүгө үйрөнөбүз балдар. Сабактын максаты түшүнүктүү болду. Азаматсыңар. Анда куунт коюп угуп турабыз, мен силерге жомокту айтып берейин. Бир күнү түлкүнүн үйүндө ар түрдүү айбандар мейманда болушту. Алардын ичинде карышкыр да, чөө да, аюу да жана башка токой жаныбарлардын баары бар эле. Түлкү ар түрдүү канаттуулардын этинен тамак аш камдап койгон болчу. Меймандарды жакшылап сыйлады. Чогулгандардын баары аркы беркине сүйлөшүп отурушту. Адам жөнүндө сөз башталар менен баары чуулдашып жамандаганга киришти. Ушул убакытта айбандардын падышасы арстан келип калды. Баардыгы орундан ыргып турушту, баштарын ийишип, анын келгенин куттукташты. Түлкү кадырлуу мейманды сыйлуу орунга отургузду. Келгениңиз жакшы болду, кадырлуу мейман, деп түлкү тамактын жакшыларын арстандын алдына тартты. Меймандар андан ийменип унчукпай олтурушту. Сүйлөшүп олтурган сөздөрдү тартынбай уланта бергиле, деди арстан. Эмне жөнүндө сүйлөшүп жаттыңар эле? Урматтуу мырзам, биз адам жөнүндө сүйлөшүп жаттык эле, деди түлкү. Кишилерден көрбөгөндү көрө турган болдум. Тоокту да, жөжөнү да алдырбай турган болушту. Дайыма куугунтукка алышат. Кармап алышса теримди сыйрып, тумак тиктирип кийгилери келишет. Токойдо эркин басууга мүмкүндүк болбой калды. Мен да ошону айтмакчымын, деп күңкүлдөдү аюу. Адамдар баарынан мени өтө жаман көрүшөт, деди карышкыр. Короодон чычкак коозусун же улагын алып кетсем эле баары ызы чуу чыгарып кыштактагы иттердин бардыгын тукурушат. Ушинтип арстанга жырткычтардын бардыгы даттанышты. Баарыңар корккондой киши ошончолук эле күчтүүбү? Деди арстан. Мен адам менен бир жолу да жолуга элекмин. Мага аны көрсөткүлөчү. Эгерде көргүңүз келсе көрсөтөйүн, деди түлкү. Адамга адамды арстанга көрсөтүү үчүн түлкү экөө жөнөштү. Жүрүп олтурушуп токойдун четиндеги эки жолдун айрылышына келгенде түлкү токтой калып, адам ушул жол менен жүрөт, ушул жерде күтүп туралы, балким келип калар, деди.
Ушул учурда жолдон адамдын өзү көрүндү. Түлкү аны көрүп коркконунан качууга аракеттенди. «Бул ким?» деп сурай калды арстан. «Бул адамдын так өзү». «Сен эмне деп жатасың? Кантип эле ушул 2 буттуу кичинекей жандык адам болсун?» деп таң калды арстан. «Кана, аны мага чакыр». Түлкү алыстан кишиге салам берди да: «О, адам, айбандардын падышасы арстан сиз менен сүйлөшкөнү чакырып жатат», деди. Адам арстанга жакындап келди. «Сенин колуңдагы эмне?» деп сурады арстан. «Балта менен ара, жыгач устамын, үй салам». «Кайда баратасың?» «Бээ кулуну менен жаанда калбасын деп, аларга сарай салуу үчүн жыгач кескене баратам». «Менин ким экенимди билесиңби?» деп гүрүлдөдү арстан. «Сен арстансың. Сенин бээ менен кулуңга сарай салып беришиңди каалабайм. Менин балдарым жаандан суу болбосун үчүн адегенде менин балдарыма үй салып бересиң». «Макул», деди киши арстанга. «Мен адегенде үйдү сага салып берейин». Алар чогуусу менен токойдун калың жерине келишет да эң узун абдан чоң карагайды табышат. Жыгач уста карагайды кыйып, чоң үкөк жасады да: «Кана, ичине киргин, сага чак бекен, өлчөп көрөлү», деди арстанга. Арстан үкөккө кирди. Эми дагы бир кемчиликтерин бүтөрөйүн деп уста эшигин мыктап бекитти. Ошондо гана арстан кишинин колуна түшкөнүн түшүндү. Ал токойду жаңырта айкырды. Бул айкырыкты уккан токойдогу айбандардын бардыгы айбандардын падышасынан адам баласы алда канча күчтүү экенин түшүнүштү. Мынакей балдар, жомок силерге жактыбы? Эң сонун. Эмесе жомок силерге жаккан болсо, адамга сынквейин түзөбүз карагыла балдар. Адам акылдуу, амалдуу, иштейт, жасайт, ойлонот. Адам арстанды алдап камады. Адамдын синоними эмне экен? Киши. Кана балдар, анда төмөнкү суроолорго мага жооп бергилечи балдар. Түлкүнүн үйүнө кайсы жаныбарлар чогулушуптур? Арстанга алар эмне деп даттанышты? Адамга жолукканда арстан эмне кылат деп ойлойсуңар? Арстан адамга эмне буйрук кылды? Арстан адамга кантип алданды? Адамдын арстандан күчтүү экенине ынандыңарбы? Кана балдар, ушул суроолорго жооп бергилечи мага. Эң жакшы, азаматсыңар. Анда үйгө тапшырма балдар, жомокту ролдоштуруп, аткарып жана окуп жөнөтөбүз. Жомоктун өзүңөргө жаккан окуясы боюнча сүрөт тартасыңар. Эмесе, сабакка көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат, сак саламатта калгыла.